Саламатсыздарбы, урматтуу Кажы Кожо подкастынын угармандары. Сиздер менен мен Азамат Токтокунов. Мына Дортмундтан эмес, Бон шаарына келдик конокко. Бүгүн конокто Зейнура Берназарова. Саламатсызбы, Зейнура эже? Саламатчылык. Кош келипсиз. Ооба, келип, кыргызча чай ичтик, кыргызча подкаст жаздырып атабыз. Өзүңүз жөнүндө бир тааныштырып кетсеңиз. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, ошол менин атым Зейнура Берназарова. Германияда ошол 2009-жылдан бери жашайм. Үй бүлөлүүмүн, бир кызым бар. Азыркы учурда иштеп атабыз. Бул Бойнун университетинин политология жана социология бөлүмүн бүткөм. Азыр болсо ошол немис тилден мугалиммин. Мигранттарга немисче үйрөтөм, экзамендерге даярдайм. Медсестра болом десе же мен мисалы кассир болом десе, кесипке тил жагынан даярдайбыз да. Интеграционный курс деп коет, ошол. Ошол интеграционный курста дагы сабак бергем, чындыгында 2 жыл сабак бергем. Интеграционный курстар бар, альфа курстар да бар. Алар болсо альфа курстар жанагы мамлекетинде мектепке барбагандар же латын тилинде окуган эмес же жазган эместер барат да. Анан мен болсо азыр жанагы мигранттарды кесипке даярдоо курсунда эмгектенип атам да. Сиз дагы мигранттардын оор абалдарын баарын билет турбайсызбы? Ошол теманын баарын көрөт турбайсызбы ичинде? Аябай көп нерсени көрөм дагы, угам дагы. Анан кээде ушундай таң калам, мындай кандай абалда жашап, кандай абалда Германияга келип, азыр кандай абалда жашап атышканын. Анан мисалы кантип Германияга келген дагы мындай айтып берсе өзүнчө кызык да. Оор жол менен ушундай кыйынчылык менен келишкендер да. Азыр тынчып калды чындыгында. Бирок 2015-2016 аябай көп келген да. Ошол жанагы 2015-2016 жанагындай көбүнчөсү мисалы Сириядан келгендер, ошолор чындыгында жөө келишиптир да. Мындай анда-санда жанагындай тиги автобус же эмеге түшүп калбаса, бирок чындыгында мындай жолдун көбүнчөсүн жөө басыптыр. Ошон үчүн мен да кээде мындай Кудайга шүгүр кылам да. Ошондой кылып окшойт. Азыр болсо тиги выбор болгондон кийин статистика көрсөткөндө көбүнчөсү мындай экологиялык проблемалар жагына жылып кетти окшойт да. Баары экологияны оңдойбуз деп велосипед жолдор куруп, шаарларды акырынан жабабыз деп машиналерге ошол жака кетип барат окшойт. Мигранттардын темасына сайып. Ошол жака кетип баратканбыз. Грета менен. Анан кайдан жайдан вирус пайда болуп. Анан болгон тиги мигранттардын да темасы унутулду. Экология да унутулду. Ошентип азыр пандемия менен алек болуп калбадык. Сүйлөгөн сөзүбүз эле оор. Жакында кыргыз окудум, ушул өткөн жылдын эң популярдуу сөзү бул корона пандемия деген сөз болуп турду. Германияда. Бирок рас эми пандемия аяктаган жок дегендечи, бирок жана вакцина чыгып, Германиядагы BioNTech деген фирма чыгарбады, Pfizer менен кошо. Ошол вакцинаны эмелер мындай үмүт менен күтүп атат окшойт да. Ооба. Мен да үмүт менен күтүп атам. Күтүп атасызбы? Ооба, башында башталганда билбейм, барамбы, барбаймбы деп ойлоп аткан болчумун, бирок азыр чындыгында үмүт менен күтүп атам да. Мындай баары бир оору болгондо мындай эки жака чыга албай, көп мүмкүнчүлүктөрдүн баары чектелип калат экен. Анан ошон үчүн уже мындай моралдык жагынан даяр болуп күтүп атам, уже ачылса эле барат элем деп. Келаткан эмелер радиодон айтты, Көлн Мессе деген чоң эме зданиясына ошол вакцина
саятчу жер жазайт экен, анан күнүнө 5000 киши саябыз деди да. Анан менен да сурайт, сен сайдырасыңбы депчи. Анан эми жумуштагылардын мен өзүм тиги страховкада иштейм да, жумуштагыларга сайдыргыла деп алар сайдырып баштаса, немистер сайдырып баштаса, немистер сайдыргандан кийин мага эмне жок деп тура. Мен сайдырам деп. Элге карайсыңарбы? Карайсызбы анда, эл сайдырса сайдырып же? Мен ошо элге карайт окшойм, анткени эми биринчилерден болуп барбайт болчумун да. Мен биринчи сайгала деп. Анан эгерде чет жак, айтпады жанагы биринчи ризико болгондорго саясий врачтарга, карларды карагандарга, анан пожарный, полицейский алардын баарын сайдырса 50% макул болушуптур. Анан ошолор баары сайдырса, андан кийин убакыт өтөт да бизге жеткичек болчу. Анан эч ким оорубаса, бирок немени эксперт баягы текшерип атканда айтты окшойт, 40,000 кишиге сайдып, эч ким ооруган жок. 95% оорубайт деп айтып атышат. Анан эгерде закондор иштегенде ушундайларга ишенип калат экенсиң депчи айтсаң да анан туура окшойт. Чындыгында мисалы мындай жакшы айтып кеттиңиз. Мисалы закондор иштесе, мисалы мындай мисалы дарыга дагы ишенич бар, политиктерге да ишенич бар, анан мамлекетке да ишенич бар да. Закон иштесечи. Ооба. Азыр тиги жана госпожа Меркель айтып атамсыздар. Биздин фрау Меркельдин партиясы правительстводон коалиция ошолор неметашпай акыркы решенияларын барынча. Анан ошол коронавирустан кийин алардын немеси өсүптүр, популярдуу болчу. Анан да бир ошол демеден окудум, шайлоого баратканда депутаттар жанагы обещание беришет го, тигин жасайбыз, буну жасайбыз депчи. Анан ошол коалиция 75% айткан сөзүн жазаптыр. Анан бул айтат, бул 75% былтыр мурдакыга караганда 5% азыраак, мурда жакшы болчу, эми булардын да бир айы бар депчи. Анан ошо обещаниясын 100% 75% аткарылыптыр да, эмне деп айтышсачы. Ошолор көрүп немистер кыйын калды. Чындыгында мындай немистерде мындай адамдарында деле, политиктеринде деле мындай популисттер аз да. Мындай адамдар менен сүйлөшө келгенде деле ой мен антип атам деп мындай эч ким көкүрөгүн чапкылабайт да. Бизди эң жакшы көргөн темаларыбыздын бирисине келдик. Акыркы айларда неме чыкпай калган, подкасттын чыкпай калган экинчиси, биринчиси коронавирус болду, ал жөнүндө сүйлөштүк. Экинчиси жана Кыргызстанда болуп аткан төңкөрүштөр себеп болуп атат. Анткени биз кыргыз тилинде контент жазып, анан кыргызча сүйлөп, анан ошол жагында келгенде эле баары бир интернетке чыкканда, баары интернет чөмүлүптөп Кыргызстанда болуп аткан темаларга байланыштуу да аяга келип, жанагындай төңкөрүштөр болгондо албетте ойлор борошко кетет да. Анан эми биз чет өлкөдө жашап, бизге баары бир мес деген дагы биздин мекендештерибиз бар да. Албетте биякта мисалы туугандарыбыз бар, ата-энелерибиз бар Кыргызстанда, меники. Анан албетте Кыргызстан жөнүндө да көбүнчө ойлошот да. Мисалы сиз деле ошол жөнүн чет жакта отурбайсыздар, ойлойт болушуңуз керек. Анан коронавирус болгондо дагы концентраторлор чогултуп жардам берип аттыңар. Анан неме ошол төңкөрүш башталганда дагы жана билим алымда биригели деп флешмоб жаздырдык. Ошол жактан да тааныштык окшойт. Анан ошол сурайын дедим эле, эмне үчүн сиз ушул жакта мисалы үй бүлөңүз, кызыңыз, күйөөңүз биякта эмне үчүн эми жана комментарийлер жазып атышпайбы? Эмне үчүн ушул жакта жөн отурбай эле бизге кийдигип атасың депчи. Эмне үчүн баягы неметип атасыңар да, аракет кылып ошол Кыргызстанга бир нерсе кылайын деген иштериңиз деп атасыз. Баары бир мисалы чындыгында Кудайга шүгүр, мисалы Кудайга шүгүр, бул жакта менин мисалы мен үй бүлөм бул жакта, мисалы үй бүлөм дегенде мисалы менин жолдошум, кызым бул жакта жакшынакай жашап атабыз дегендейчи. Анан бирок баары бир киндик каным мисалы
Кыргызстандан тамган. Ошол жактан өсүп чоңойгом, ошол жактан таалим тарбия алгам, ошол жактан билим алгам. Ошол жакта болгон туугандарым жашайт, бир туугандарым жашайт дегендей, анан баары бир мисалы мамлекетимдин мисалы келечеги, тагдыры мен үчүн мисалы жөн эле сөз эмес да. Мисалы чындыгында мен мамлекетиме күйүп турам да, чындыгында туугандарыма күйөм, мамлекетиме күйөм. Анан мындай бер жактан эле туруп мындай мынтип мындай карап тура албайм да. Мисалычы ар кандай саясий төңкөрүштөр болобу, ар кандай саясий кризистер болобу, мисалычы. Анан чындыгында мисалы ошондой ситуацияларда жүрөгүм чындыгында ооруйт. Баягы октябрда, кырдаалда тим эле күнү түнү эмне болуп кетет, кандай болуп кетет деп эле такыр интернеттен чыкпай калдым. Жүрөгүм ооруп, бир сыйра настроенияда болуп, такыр эле уктай албай. Анан туугандарым урушуп атат, Кыргызстандагы туугандарым, эми бул жакта процесс ушундай болуп атат. Мисалы сен анчалык жактан сарсануу болбо, ал бул жактан болуп эле атат процесс. Андан көрө оокатыңды кыл деп мени урушушту. Анан бирок баары бир деле мындай коем, оокатымды кылайын дей албайм. Баары бир эмне кылсам, кандай жардам бере алсам деп, анан мисалы өзүмдөн мындай бир аз колуман келиши мүмкүн, бирок баары бир менден эч нерсе деле, көп нерсе деле эч нерсе келбейт да. Анан ошон үчүн мындай биз азыр жанагындай биринчи жанагындай подкаст кылбадык беле. Биринчи жанагы билим алдында бир жок, жанагы бир аялды аябай сабап, ошондо да подкаст кылганбыз да. Ошондо биринчи таанышканбыз. Андан кийин жанагы билим боюнча да флешмоб кылдык да. Анан ошондо мисалы биз бириксек колубуздан келчүдөй да. Анан жалгыз болгондо кичине мындай алсызыраак болуп калат окшойбуз да. Анан ошондон улам мындай кыргызстандыктар келгиле чогулалы. Германиядагы эле кыргызстандыктар эмес, мисалы Европада, дүйнө жүзүндө кыргызстандыктар бирибиз менен билимге умтулалы. Мисалы өспүрүм келе жаткан өспүрүмдөрдүн мисалы билим аркылуу эле келечеги кең болот да, чындыгында. Жана мисалы ошолорго дагы биз дагы мындай бир мисал болсок, ошолорду дагы мисалы үгүттөсөк билимге, ошолорго дагы бир жардам берсек дегендей мындай кыялым бар да. Анан жалгыз колуман чындыгына келбейт да. Мындай чогуу бир нерсе кылсак көп нерсе ишке ашчудай да. Туура айтасыз. Өткөндө дагы Данияр Аманелиев телеграмда жазып кеттир. Акыркы убакта коркуу сезими аябай күчтүү болуп, анан коркутуп, үркүтүп, эми коркпогондор эле бийликтин баарын алып атат деген сыяктуу болуп атат да. Эми бандиттер коркпойт, спортсмендер коркпойт, баарын сабап көнүп калышкан. Анан билимдүүлөр обычно коркуп, мындай физика жактан коркуп, бирок мындай менталдуу жактан көп деле коркушпайт. Бирок мамлекеттин ичинде жүргөндө, жанагындай процесстерге аралашып жүргөндө жанагындай биздин культура басып салат окшойт да. Анан чет жактагы кыргыздардын ошол бир отличительный чертасы бул чет жакта көбүрөөк жашап, мындай коркуу сезими азайып калгандай сезилет да. Анан бул жакта закон иштейт, закон сенин жакта, мисалы милиционер сенин жакта, сени коргойт деп көнүп калып, анан коркуу сезимдер акырындан кете баштайт экен да. Анан бирок ошончо деле Кыргызстандын ички иштерине киришкенде баары бир корко баштайсың да. Кыргызстанга барганда эмне болот, камап салат, анан туугандарың да коркот, койчу саясатка аралашпай депчи.
Анан биз бирок эми таптакыр эле саясат болуп кеткен болсо, биз мисалы көбүнчө социалдык жумуштарга көбүнчө биригебиз да, мисалы билим жөнүндө эле жанагындай ковид болгондо ошого биригишебиз. Анын үстүнө сиз айткандай ошол Кыргызстан айтмайсыз, диванный критик депчи, диванда отуруп эле мындай тигил деп оюн айта берсең, бул бир жак да. Эгерде сен чет өлкөдө жашап, менин оюмда чет өлкөдө жашап, бул жакта закондорду билип, бул жактан кругозорун кеңейип, анан ошол өз тажрыйбаңды айтып берсең, даже диванда отуруп элечи, бул эми критик эмес, эми сен өзүң тажрыйбаң менен бөлүшүп атасың да, билим менен бөлүшүп атасың, айтып атасың. Башкача жашаган деле мүмкүн бар экен. Законду сактап жашасаң деле жашоң башкача болот экен деп. Биздин милдет ошол айтып бериш керек деп ойлойм. Ошон үчүн мисалы бүгүн сизге келип, ошо сиздин тажрыйбаңызды сурап, жана бөлүшүп, башкача ой менен бөлүшөйүн деген болчумун. Ошол анан анда сиз жөнүндө дагы сурасам, азыр саясат болуп кетет элек. Кантип Германияга келип калдыңыз? Эмне үчүн Германия? Деги эле өзүңүздүн ушул башында тажрыйбаңыздан айтып берсеңиз. Негизи мен Арабаев атындагы университетте чет тилдер факультетин бүткөм. Анан мындай айтканда, мындай нарындан келип эле, өз күчүң менен эле окуп эле, өз күчүм менен университетти бүтүп эле, андан кийин ошол мисалы ойлондум да, мисалы мен чындыгында аябай мектепте окуп жүргөндө эле, мисалы чет жакка барып келсем, чет жакты көрүп келсем, ошол деген мындай дайыма мындай эме бар болчу да, мындай дилгирленип жүрчүмүн да. Анан ошон үчүн дагы тапшырганда ошол болду окшойт, ошол чет тилдер факультетине. Андан кийин университетти бүткөндөн кийин мисалы ал кезде мисалы мен университетти бүткөндө мындай мүмкүнчүлүктөр аябай аз болчу да. Мисалы көбүнчөлөрү ар кандай программалар менен кетчү, бирок алар дагы мисалы жанагындай кээ бирлери өз күчү менен кетет, бирок ал программа менен кетишти аябай кыйын. Же жанагындай чоңдордун балдары же колунда бардын балдары кетишет да чет өлкөгө. Анан ошо мисалы мындай среднестатистический деп коелучу, ошол мындай программаларды карап отурсам, ошол ОПР деген программа бар экен да. Мисалы бир мындай мүмкүнчүлүк да чет өлкөгө чыгышчы. Анан ошондо мисалы Кыргызстанда эки эле мамлекетке, мен окуп жүргөндө эки эле мамлекетке мүмкүнчүлүк бар болчу, ошол Германия, анан Франция. Анан ойлонуп отуруп, анан ошол мен аябай Францияга баргым келди. Ошол мындай тилди үйрөнүп, бир аз үйрөнүп, мындай аябай катуу үйрөндүм деп ойлоп баргам. Анан ошол Францияга ошол бир агентство аркылуу үй бүлө таап, Алматыга барып виза алып, анан ошентип Францияга кеттим. Анан Францияда жүргөндөн кийин ошол чындыгында мен аябай мындай кетип бараткан эле элдин баары эле ой Зейнура, бизде мындай болчу да, баары эле мага мынтип айтышты да, ой Зейнура, сен эмне кылмай элең Кыргызстандан, тияка барып эле французга чыгып алып эле вино ичип сыр жеп отуруп биякта эмне кыласың деп ушинтип кетиришкен да мени. Анан мен ой койгулачы айланайын, мен просто эки жакты көрүп, анан келип кайра мамлекетиме кызмат кылам деп алып кеткем. Ушундай настрой менен кеткем. Анан ошол жактан бир немис бала менен таанышып калып, анан экөөбүз турмуш куруп, анан Германияга келип калгам да. Анан чындыгында мисалы ошол бешенеге жазылганбы билбейм, мисалы чындыгында эч качан мен ойлогон эмесмин да, бир мындай чет өлкөлүккө турмушка чыгамбы депчи. Андай ойлор такыр болгон эмес, элдер ой десе да жок ай депчи. Ошончумун да. Андан кызыктуу кетчү эле Францияга барып, Франциядан Германияга келген.
ошон үчүн подкаст жазганга жакшы көрөм да, ушу кишилер менен таанышып, бетме бет сүйлөшүп келгенде кызыктуу окуялар же кызыктуу ушундай моменттер чыгат да, жакшы да. Анткени баары окшош, бири-бирине окшош эмес да. Ар бир адам уникалдуу да. Европанын ошонусу чыгат. Биздикилер мына бөлүп атам да, бирок совет жагы деп коеюнчу. Мындай элдер деп сүйлөйт го. Элдер макулдап атат, анан ошон үчүн биз ушундай закон кабыл алып атабыз депчи. Неме мындай обезличенный да, общество деп атат депчи. Биякта антпейт да. Биякта эл эмес, биякта бир киши да. Ооба. Мына могул киши депчи. Ар бирөө уникалдуу. Жок, биз азыр баарын карантинге жабабыз, анткени ар бир адамдын өмүрү бизге баалуу. Монча киши өлүп атат ковидтен, ошон үчүн биз баарын сактап калгыбыз келип атат, ошон үчүн баарыңар карантинде отуруңар. Бул баардык элдерге эмес, бул ар бир киши үчүн дейт да. Анан ошондо таң каласың. Бирок чындыгында туура айтып кеттиңиз, ошол Германияда мисалы ар бир кишинин өмүрү эмес, ар бир мисалы жан жаныбардын өмүрү, ар бир курт кумурсканын өмүрү мисалы мамлекет үчүн баалуу да. Ар кандай закондору бар, тиги аарыларды Мен ошону эстедим. Аарылар пайда келет, анан аарылар көбөйлөй баштады, аарыларды өлтүрбөлү, ар бир ары өлтүргөн үчүн 50 евро штраф дегенде. Ар бир мисалычы пайдада окудум. Бир мышык жанагындай люккө тыгылып калыптыр. Анын жанагындай атайын спасательный келип спасать этти да, мисалы мышык эмес, чычкан мисалы. Анан баягыда дагы бир шаарда строительство башталбай калыптыр. Башталалы десе жанагы жарганаттар бар го, алар элип алыптыр да. Анан кышында алар аякта болот окшойт да. Анан ошон үчүн жазында башталат экен. Алардын тынчтыгын зыян келтирбейли деп, анан ошол азыр өткөндө дагы радиодон баламды мектепке жеткизгенде радиону кийгизип алам, немис жүрөм. Анан радиодон тиги неме келди да, биздин жердин министри, президент деп атабыз, губернатор. Анан интервью берип атат да. Радиодон сурап атышат, анан кааласаңар чалгыла деп атат. Прямой эфир чалып сурооңорду берсеңер болот деп атат да. Анан айтып берет, ушундай коронавируска карата ушундай иштер кылып атабыз, мындай иштер кылып атабыз, түшүнгүлүү, азыр аябай кооптуу убакыт деп жана бир кичинекей бала чалып сурап атат да. Жок, биринчи бир киши чалып сурады, вот силер мектептерди иштетип койдуңар, мектептер калган башкасын баарын жабып койдуңар. Мисалы, музыкалдык мектептер да жабылып калды. Ал деле мындай мектепке тиешелүү, эмне үчүн аны жабсаңар? Ал жакта деле жанагындай правилалар менен окуса болмок да деп, анан тиги мен ойлонуп көрөйүн деди да. Анан кийин бир жумадан айтты, макул, мектептер ачылсын депчи. Бир киши чалган үчүн эле да. Ал айткан жок, мен элдердин баарынан сурайын депчи. Андан кийин да бир бала чалып сурады. Айтат, биз вайнактын жаңы жылды, Рождествону ар дайым мен чоң апалар менен бирге тосом депчи. Анан эми 5 кишиден ашык, 2 үй бүлөдөн ашык чогулбайт деп атасыңар, анан биз камп тособуз. Рождество жок калабыз болот деп. Анан менде бир идея бар дейт да. Келгиле, биз мектепке каникул эртерээк чыгалы, анан биз үйдө карантин катары отуралы. Анан карантин отургандан кийин биз оораган жокпуз, анан туугандар жакка барсак болот. Кандай дейсиз идея десе, мен ойлонуп көрөйүн деди. Андан кийин бир жумадан кийин алар чогулуп сүйлөштү, анан ошол жактан ушинтип обсуждать эткен окшойт да. Анан кайра келип айтышты, макул, биз немеге эртерээк чыгаралы депчи. Бир киши чалып, ошол оюн айтып өзгөртүп койду да. Бүт башкаларга дагы жана айтып атам, биз жана петицияга канча миң кишинин мнениясын чогултуп атабыз. Эч ким аны караган да жок дейт, урган жок дейт. Башка элдер деди да, кайсы элдер эч ким айткан жок да, кайсы элдер деп. Типа элдер деп койду, всё. Чындыгында бул жакта мисалы мэрия болобу, мындай мамлекеттик организациялар болобу, политиктер болобу, элдин мнениясын дайыма угушат. Анан ошого жараша иш кылышат да. Анан мисалы чындыгында буга чейин көрүп жүрөм, мындай политиктер болсо ошол элдин
жашоо шарты оңолсун, эл үчүн иштейли деп, эл үчүн аракет кылышат да. Мындай келип эле мындай мен тиги азыр министр боло калдым, чөнтөгүмдү толтурайын дагы, андан кийин эмне болсо ошол дебейт да. Мындай чындыгында элдин жашоосу үчүн, элдин келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн иштешет да. Анан биз ошондой тиги уровеньге качан жетебиз? Анан ошондой суроолор келет да, жоопторчу силер салыштырбагыла дейт да, Германияны салыштырбагыла, алар Европада канча жылдан бери салып келген депчи. Анан салыштырбаганда булар деле канчалык кыйынчылыктан өткү, булар деле жана өзүнүн оюнун сактап калуу үчүн канча күрөштү. Анан биз да ошентип биз салыштырган жокпуз, бир жөн эле ушундай мүмкүнчүлүк көрсөтүп атабыз. Ушундай жашаса болот экен. Анан биз отуруп алган жокпуз. Анан келгиле ошол мүмкүнчүлүктөргө аракет кылып көрөлү деп биздин мекендештерибиз чыгып айтып атат сөзүн. Мисалы ошол эле азыр дагы жакшы тааныш болуп калат баарына. Сания Токтогазиева, Татуу Бергешбаева, алар юристтер, өзүлөрү билет, окуган, айтып атат. Мына могул келе жаткан конституциянын проектиси туура эмес. Бул комплект баары туура эмес, жасалган башынан баштап эле мондай правилалар бар бузулган, мондай закондор бузулган, баарын доказывать этип атат да. Андан соң жанагы реформанын партиясынын председатели Кларис Сооронкулова анда таанылган. Ал дагы чыгып соттон сүйлөп атат. Биринчи жолу сот көрдүм. Прямой эфирден сүйлөп атат. Ушундай болду, туура эмес кылып атасыңар депчи. Алар тынч отуруп калган жок да, идеясы үчүн күрөшүп айтып атат. То есть мына деп айтып атат. Ага кошулуп, Улан Үсөйүн маршка чыгып атат, дем алыш сайын. Ага канча адамдар кошулат. Алар өзүнүн оюн айтып атат. Алар мисалы эч кимге сатылып кеткен жок, бир нерсе байыйын деген жок. Ар өздүнүн жумуштары бар, иштери бар да. Бирок алар өзүнүн оюн айтып атат да. То есть биз таптакыр эле калып калган жокпуз да. Биз айткан жокпуз. Жок, мына биз Кыргызстан 3-чү мир деппиз. Жок, биз да күрөшүп атабыз. Анан ошол күрөшүп аткандарга жардам берип, ошол мүмкүнчүлүк болуп атканда аралашып, мамлекетти өстүрсө, анан отуруп анан Германия сыяктуу чоң мамлекет болот деп ишенем да мен. Туура айтып кеттиңиз. Жанагы мен да бир нерсени айтып кетейин. Мисалы, дайыма эле бирдемке десең эле ой ал Европада дейт да. Мисалы, Польшаны алалы, Польша менен Украинаны алалы, Украина Советтер Союзунун составында болчу, Кыргызстан да Советтер Союзунун составында болчу. Мисалы, эки мамлекеттен, мисалы, Кыргызстан менен Украинанын, мисалы, Советтер Союз учурунда мындай деңгээли бирдей болчу да. Мисалы, элдин билими боюнча, мамлекеттин, мисалы, экономикасы деле Кыргызстанда мындай жакшы болчу да. Украина менен бирдей. Анан Украина менен Польшанын мындай салыштырганда Советтер Союзу жанагы 91-жылга чейин Польша менен Украинанын уровени да бирдей болчу. Андан кийин ошол жанагы Советтер Союзу урап, железный занавес ачылгандан кийин, мисалы, Польша чындыгында, мисалы, сразу мындай Европага жакындашып, Европага интеграция болуп өсүп кетти. Ал эми болсо, мындай Украина Советтер жанагы Советтер Союзунун, мисалы, Балтика мамлекеттерин мындай эле коюп коелу, бирок Советтер Союзунда өлкөлөр мындай баары эле мындай артта калып калды да. Жемкорлор келип эле, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн иштеп эле, анан артта калып калдык. Бирок мындай алганда негизи жана 91-жылда стартыбыз почти бирдей болчу да, менин көз карашым боюнча. Негизи ошол ал көз карашында көбүнчө ошол негизи ошол украинецтерден да көп угуп жүрөм да. Биздин стартыбыз бирдей болчу, бирок алар астыга кетти. Биз жемкорлордун
жемкорлордун астында калып ушинтип артта калдык дейт да. Анан биздики да ошондой болуп атат да. Ошол Восточный Европаны жакшы айтып кеттиңиз. Жана иллюстрация деген казыр ошол жактан чыккан да. Бүт эски баягы Совет Союзунда иштеп жүргөндөр бар кетсин, жаштар келип иштесин деп. Ошондон кийин иллюстрация популярдуу болуп, биздин мамлекетте дагы 5 жыл мурун иллюстрация деп калып калдык. Октябрда дагы иллюстрация деп. Эми келген президент мындай ылдый болуп атат. Биздики мындай өйдө кетпей эле деградация деп атат да. Бирок ишенгендер да көп. Мен такыр айтпаймын, болбой калды деп. Жок, бизде оптимист, алдын караган активдүү жаштар бар. Баары кетип калган жок. Кыргызстанда да көп. Алар дагы күчүн берип сагылашып атат. Анан азыр болбосо дагы кийин менин оюмча ошол закондуу жакшы нерсе келет го дейм да. Бул ушу мен ойлойм да, мисалы азыр айтып атышат, бирөө келип бизди сактайт депчи. Манасты көп окуп калган неме кишилер күтүп жүрөбүз да, бизди бирөө келип сактап кетет. Азыр бирөө келет, мага жардам берет, болду мен жакшы жашап кетем депчи. А бияка келгенде көрөсүң да, эч ким сени сактабайт. Эч ким сага немеси жок да, мааниси жок да. Даже биякта бизде бир тууганды деле карабайт да. Мисалы, өзүң ар бир адам өзү үчүн өзү күйүш керек да. Өзү бир нерсе жасаса, анан результат катары келет да. Эч ким бирок келип, кандай президент болбосун, келип баарын сактабайт. Кимиси келсе дагы. Туура негизи биз мындай эме да. Мисалы, кыргызстандыктар ар бир киши ошол ответственность алып, жоопкерчиликти алып, анан ошого жараша мисалы ар бир киши мисалы мамлекеттин келечеги үчүн салым кошсо өнүкмөкпүз да. А бирок бизде эч ким жоопкерчиликти алгысы келбейт. Ошон үчүн күтүп отурабыз да. Бирөө келип анан кылат депчи. Мен ушундай көрүп атам да, мисалы ситуацияны. Эч ким жоопкерчилик албай эле ошо бирөөнү күтүп атат да. Же алгысы келбейт. Анан эми канчалык күчтүү адам келбесин, Путин келсин деп болду. Путин келсе дагы ал мамлекетти кичинекей убакытка чыгарса дагы чоң убакытка чыгара албайт. Азыр мисалы Путин Россияга келди, Путин кичине оңдоду, бирок аягы келди эле азыр Россия кайка бартат. Европада канча артта калды. Москва өнүгүп атат, бирок Россиянын башка шаарлары эмне болду, адамдары эмне болду? Неме диктатура, баары немеге чыгып атат, мисалы. Теге Владивосток, Сибирь жагында митингге чыгып атышат. Тажады кандай кедей жашап атышат Европага карагандачы. Европа жаман дейт. Типа эң популярный эмес. Гейлер жүрөт дегечте депчи. Андай жок. Болсо да аз, алар деген меньшинство да. Бакта деген ар бир адам өзүнүн жашоосун жашайт, жакшы жашайт. Мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да. Негизи жанагы гейлер деп айтып калдыңыз. Ал деген негизи пропаганда да. Мне кажется, даже жаңылышы мүмкүн, бирок Путиндин пропагандасы болуш керек да. Анткени ал мисалы мамлекетке мисалы бир кандайдыр душман керек да, мындай искусственный душман. Анан эми биз деген мисалы душманды, искусственный душманды пайда кылып коюп эле, анан биз даяр турушубуз керек, алар бизди антишет, мынтишет деп мындай пропаганда болуп эле калган нерсе да. Европасычы. А бирок жанагындай дагы бир эмеси бар. Старушка Европа беле эмне эле ушундай дагы бир эмеси бар. Загнившийся запад. Загнивающий запад. Да, ошонусу да бар. Бул баары пропаганда да. Анан эми мисалы кыргыздар ошону мындай түздөн түз алышкан окшойт. Бизде ОРТ көрсөтөт, постоянно РТР көрсөтөт, общественный каналдар. Телевизор көргөндө телевизордо жана Соловьев дегендер кайра эле мына американецтер баарын бузуп дейт. Өткөндө билип атышкан. Америкада выбор болгондо
карап кийинки 5 жыл, кийинки 4 жыл силердин жашооңордо оңдолуп аткан киши ошол киши болот депчи. Ооба, негизи чындыгында вот кыргызстандыктар аябай мындай Россиянын пропагандасы аябай мындай Россиянын пропагандасынан көп нерсени алышат да, мындай ошого да катуу ишенишет да. Чындыгында мен Кыргызстанга барганда да мындай кээде мындай билимдүүлөр дагы ошол кээде мисалы Кремлдин сөзүн сүйлөшөт, Москванын сөзүн сүйлөшөт да мисалы. Анан чындыгында мындай ошол Россиянын пропагандасы ошол биздин кыргыздардын канынан бери сиңип кеткенби? Европада пропаганда жокпу, Германиянын пропагандасы жокпу деп кээде элдер неме айтпаш керек. Конечно, Германиянын пропагандасы күчтүү болчу. Третий рейх убагында азыр болсо алардын баарын жоготушуп, адамдарга тийишпейт. Өзүң жашооңду алдан налог төлө. Налог төлөсөң башың жылабасың, алган закондорубуз бар, жашай бер дейт. Аны кантип ушундай уровеньге келишкен? Менин оюмча бул билим да. Ушундан башталат, башынан билим менен жанагы тарбия. Ооба. Анан сиз ушинтип Германияга келип калып, опер негизи аябай популярдуу экен. Франция оперди Франциядан кылган. Франциядан, анан Германияга келип, бирок бияктагы үйдө отура бербей, окууга тапшырыптырсыз. Ошо бул жака келип немис тилин үйрөнүп, анан кийин ошол университетке тапшырып, политология, социология бөлүмүн окуп бүтүп, анан ошол окуп жүргөндө сабак берип калдым. Орус тилден сабак бердим. Жана Кыргызстанга, Россияга кетип аткан жанагы гейтсет боюнчачы, ошол жакта мисалы ошол жана Россия же Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстанга кетип атканда алар бул жактан жанагындай атайын бир даярдоочу курстан өтүшөт. Анан дагы бир бөлүмү ошол бир тил үйрөнүп кетишет да. Кээде кыргызча үйрөтүп, кээде орусча үйрөтүп калаттым да. Анан ошол чындыгында мага аябай сабак берген мындай көңүлүмө аябай мындай толду да. Мындай ошо баарынан ушул нерсе мага көбүрөөк жагат экен. Чындыгында университет окуп атканда жанагындай темаларга аябай кызыгып окудум. Чындыгында кызыктуу болду да. А бирок иштей келгенде мисалы мага баары бир мындай мугалимдик кесип жагат экен. Анан ошол окуумду бүткөндөн кийин кайрадан дагы дополнительный квалификация алып, анан ошентип азыр сабак берип атам да. Булардын окуусу аябай оор, Чындыгында аябай оор. Анан азыр эле сиз консульстводон келе атпайсызбы, Чынара Асановна? Ал чалганда мага чалып калат да. Анан Чынара Асановна, сейчас я выйду. Библиотекада отурам, ал чалса эле библиотекада да отурам. Анан ал чалып эле уже билет да. Анан акырын сүйлөйт да. Ты, Зинурочка, в библиотеке, да, депчи. Мисалы, эртең менен ошол библиотекага 8-де кетмей, же семинарда отурабыз, же библиотекада отурабыз. Анан библиотека негизи 12, түнкү 12ге чейин ачык. Анан ошо 8-ден түнкү 12ге чейин библиотекада отурдум да. Ошентип мындай, мисалы бул жактан мындай эч кандай таанышың же акча жардам бербейт. Бул жакта өзүңдүн билимиң эле жардам берет да. Ошону менен эле, ошол аркылуу эле бир нерсеге жетишесиң да. Так башка эч нерсе жок да, мисалы. Ошол жактан биздики башталат. Биздин университеттерде азыр кандай, мен Кыргызстанда бүтүргөм тоже. Анан сабакка келгенде эле эки акча чогултуп алалы. Такта развод кылыш керек экен. Староста келет, баарын акча чогултат. Анан
төлөп анан окубай эле кетип барат. Анан зачем аны университетке барып депчи. Бизде бир отличниктер бар болчу. Ошо отличник балдар менен чогуу жок. Биз университетке бюджет көткөндөн кийин өзүбүз окушубуз керек. Биз өзүбүз тапшырабыз, акча бербейбиз деп тапшырганбыз да. Биринчи, экинчи, үчүнчү курстарды кат окуп. Анан кийин ошол акча бербей тапшыргандар неме болушт да. Жумуштары жакшы болуп, жакшы иштерге кирип, мындай чоң иштик, аябай чоң дебейин, мындай жоголуп кеткен жок да. Баягы мага барып мен окубайм, мен спортсмен болом, анан бизнесмен дегендер тийишпей отурайын, спортсмен болом, спортсмендер тийишпей. Спортсмен болом дегендер кийин жоголуп кетишти, түрмө төшүп, анан өзүчө болчу. Анткени бизде спорттагы неме жок да, эч ким колдобойт. Чемпион бияктагы спортсмендер жакшы колдошот. Алар болсо аягы баягы организованный преступный группировкага кирет да, ошо менен жоголуп кетишет да. Анан ушундай язуучулардын баары башталат. Баары эле акча менен бүтүрүп атса, эч ким окубаса, мээ иштебесе, анан келип алып бияка кеттик десе баары бияка кетет, бияка кеттик десе баары бияка кетет. Неме жок да. Жок, мен өзүм ишим кылам, биякта турам, силер бара берле, мен до конца бул ишти бүтүрөм депчи. До конца деген сөз. Аягына чейин деп которуп коеюнчу. Бирок бул биздин кыргыз стилибизге катуу кирди окшойт. Тилес өнүгүп атат до конца. Мисалы чындыгында аябай негизи кыргыз тили аябай бай. Тил жөнүндө да айтып кетейин. Бул жакта мен азыр китеп колумда турат. Тил жөнүндө айтып калдык, ошол жанагы бул китеп жөнүндө да айтып кетейин. Тилге да байланышы бар да. Бул мисалы жана бул Манас деген китеп. Бул болсо Жусуп Мамайдын версиясы боюнча которулган. Анан бул китепти Карл Райхел деген профессор бар, Бондо. Ал которуп, анан мен ошо которгонго жардам бергем. Университетте окуп жүргөндө ошентип мындай чындыгында аябай жакшы ушул мүмкүнчүлүк мага болуп калганына катуу сүйүнөм. Анан бул жакта мына колу менен эме деп жазылып турат да, für Sie nur mit vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe деп. Ошол чындыгында ошол мына бул жакта да жазылып турат. Азыр Zum Schluss möchte ich mich bei der kirgisischen Studentin Sinura Benazarov in Bonn für ihre Hilfe bei zahlreichen Übersetzungsproblemen herzlich bedanken. Ошо аябай ушул китепти ошол которгонго чындыгында жардам бергем да. Мындай отуруп алып, ар бир сөздү талкуулап, ар бир сөздү мисалы кээде мындай кээ бир сөздөр чындыгында немисче которулбайт да, анан аны туруп алып көргөзүп же ойноп берип же ушинтип кээ бир нерселерди чындыгында колум бутум менен көргөзүп сүрөт менен тартып бир жеткирген болчумун да. Анан негизи Карл Райхел бул профессор, негизи англис тилинен профессор. Анан бирок көп түрк тилдерин билет экен. Анан араб тилин билет, орусча билет. Анан аны деген мындай үстүртөдөн эле билет деп айта албайм. Ал болсо ошол араб тилинен, түрк тилдеринен, орус тилдеринен эпостарды немисчеге, англисчеге которот да. Мисалы ал киши мындай котормо менен мындай профессионально которот да. Анан ошол киши айтып калды да, мисалы баардык тилде дейт, мындай башында кыйынчылык болот дейт, андан кийин сөздөр кайталана берет дейт да, эпостор. Ал чоң эпостарды которгон профессор да, мындай башында кыйынчылык болот, андан кийин сөздөр кайталана берет дейт да. А Манаста дейт, ушундай мындай кыргыз тилинин ушундай бай экен, Манаста бир мындай сөздөр которулуп кайталанбайт дейт да, мындай
бир мисалы тиги бул биринчи эле тому да бир 5-6 барактан кийин кайталанат десең дагы эле жаңы сөздөр чыгып деп аябай мисалы таң калган да. Эми ал киши немис тилин жакшы билет, англис тилин дагы как эне тилинин катарын билет. Анан жана көбүнчө түрк тилдерин, араб тилдерин, орус тилди дагы мындай жакшы билет да. Анан ал киши ушинтип айтты да. Манас эпосунда сөздөр улам эле жаңы сөздөр чыгарат депчи. Ошондой мүмкүнчүлүк болгондо ал киши ошол Манас эпосун англисче анан немисчеге которду да, мындай одновременночи. Анан ошол мен англисче вариантын да карап чыгып эметип аттым, анан немисче вариантын дагычы мындай так бере алдыбы же бере албай алдыбы, бул жактарында кандай деп ушулса мындай университетте ошол ал кезде вирус деген жок, эме деген жок, ошол университетте көп отуруп алып иштедик. Анан бир кыялым бар болчу, бизде деген университетте эме бар болчу. Атайын бир кафетерия бар. Анан жанагында тандемдер отурушат да, тандемдер чай ичип же кофе ичип отурушат да. Мисалы немис, анан мисалы Кореядан келген студенттер, анан экөө отуруп алып бирде японча сүйлөшүп, бирде немисче тандем кылып отурчу да. Анан мен аябай эметип өрчүм да, мындай кызыгып бир мен да бирөөгө ушинтсем депчи. Мен да мисалы бирөөгө ошол бир тилимди түшүндүрсөм, тилимди үйрөтсөм депчи, ушундай бир кыялым бар болчу да. Анан ошентип Карл Райхел мен менен байланышып калып, анан ошол китепти ошол чогуу отордук. Анан ошол баягы кыялданып жүргөн кафетерияга барып алып анан отурчубуз да. Ошол жактан анан баягы чай ичип, кофе ичип, анан мен мына анал айтат да, мисалы бул сөз казак тилинде мындай, каракалпак тилинде мындай, өзбек тилинде мындай, анан эмнеге мындай кыргызча деп анан бул сөз кандай тигиндей деп отуруп алып анан көп нерсени үйрөнүп, көп нерсени тиги сүйлөшүп, көп нерсени үйрөтүп, көп нерсени корректировка кылып, анан чындыгында мындай баягы кыялыма жеттим да ошондочу. Мисалы даже ашып түштүмбү, все-таки мындай китепти отордук дегендейчи. Анан азыр болсо башка варианттарым болсо кийин кыздуу болуп, анан мындай китеп издептерге деле убактым болгон жок. Анан ал кийинки версияларын, кийинки томдорун башкалар менен которуп атат. Анан бир кейиштүү нерсеси азыр бул жанагы Синьцзяндагы кыргыздар менен иштечү да. Бул китеп аркылуу. Анан азыр айтат ошол жанагы ошол жакта кыргыздар менен азыр контакт жок дейт, жоголуп кетишти дейт да. Аларды тиги лагерге алып барып камап атышат. Мүмкүн ошол азыр ошол эми мисалы ошол аябай өкүнүчтүүсү ошол болуп атат да. Ошол азыр мисалы ал кыргыздар ошо профессор Карл Райхелга чыгып алар менен чогуу иштешчү да. Анан азыр алар жоголуп кетти деп атат да. Чындап эле чоң иш жасап турсуз. Тиги кыргыз тилинде Манасты өнүктүрүп, кыргыз тилин өнүктүргөнгө аябай чоң салым коштурсуз. Айтып атпадыңыз беле? Эмне жөнүндө айтып берем подкастка. Кандай чоң алмаздуу тема өтүп кетмек экен. Муну кыргыздар укса, биздин туугандарыбыз тиякта жерлөө жүрбөй жардам бере алыптыр деп айтышсам эми. Ооба, бирок чындыгында мисалы ойлошот, мисалы Германиядагы кыргыздардын көбүнчөсү ошол мисалы кыргызстандыктар ойлойт да, ошо мисалы атка минерлердин балдары же байлардын балдары эле ошол жакта жүрөт деп. Бирок мисалы Германиядагы кыргыздардын көбүнчөсү мен тааныгандарычы
ошол мисалы мындай өз күчү менен келип, өз опер болуп келип, анан ушул жактан мисалы опер болуп келип, анан кийин немистин жакшы тилин, немисти жакшылап өздөштүрүп, андан кийин университетке өтүп, өздөрүнүн жашоосун бул жактан жакшынакай кылып, тиги жак Кыргызстандагы туугандарына мисалы акча жагынан жардам бергендер дагы аябай көп да. Чындыгында мен тааныган кыргыздар, кыргызстандыктар Германияда ошо өз күчү менен келишкен, өзүнүн билимине таянышкан, анан ошол билими өзүнүн күчү менен келип, ошо бир нерсеге жетип, бир жакшынакай бир даражага жетип, азыр мындай жакшы жерлерде, жакшы университеттерди бүтүп, жакшы жерлерде эмгектенип атышат да. Чындыгында мен ошол Германиядагы кыргызстандыктар менен чындыгында аябай сыймыктанам да. Жакшы сүйлөштүк окшойт. Раз таанышканым үчүн абдан кубанып атам. Көп-көптөн ийгиликтер каалайм. Жаңы немелер баштап коюп турсуңуз, баштамак турсун, чоң нерселерге уже кол кийишип жазап турсуңуз. Анан мындан кийин ушундай иштерге аралашып жүрүүңүздү каалайм. Тост айтып атканда жоктук. Бизимде кичинекей кезибизден тост айт деп эле көндүрүшкөн да. Бата берип кой. Бата же тост айт деп, же мындай эме айт деп, мындай бизди аябай көндүрүшүп турган. Мындай бизде 3 жаш баланы тост айтып кой деп айтышат. Бирок чындап эле виртуалдык жактан таанышпай мындай бетме бет көрүшкөнгө кубанычтамын. Германияга келип, кыргыздарды көргөндө, туугандар көргөндө эле. Анан келгениңизге чоң рахмат. Кош келдиңиз, Бонго. Анан чындыгында буга чейин көп эмелерди алып барып калдык, долбоорлорду бүт баары виртуально болду. Анан мындан кийин дагы көп нерселерди ишке ашырганга, чогуу ишке ашырганга үмүттөнөм. Ошол буюрса биргеликте, ынтымакта көп нерсе колубуздан келет го деп үмүтүм бар да. Жакшы. Күч бирдикте. Билим алдында биригели. Билим алдында биригели. Ошол кыргызстандыктар эгерде бир кыялыңыздар болсо, ошол мисалы чет өлкөдө окугум келет, же чет өлкөдө билим алгым келет десеңиз, ал кыялыңызга ошондой билим аркылуу жетсеңиз болот да. Ал баардык нерсе өзүңүздүн колуңуздан келчү нерсе да. Мисалы бул жакта көптөгөн кыргызстандыктар бар, өздөрүнүн билими аркылуу эле келишкен. Мындай мисалы ой ал шаардыкта же ой ал бул мектепти бүткөн деген бөлүү жок. Мындай көптөгөн мисалы айылдан келген кыздар, балдар бар. Бардык келгендердин баары билимдүү, жакшынакай даражаларга жетишкен. Сиздердин да колуңуздардан келет. Чоң рахмат калууңузга. Чындап эле жакшы калуу болду. Ушу менен биздин подкаст аяктайт. Оруңуздар, сак-саламатта калыңыздар. Сак-саламатта калыңыздар. Буюрса вирусту дагы жеңебиз. Анан алдыда жакшынакай чоң келечек бизди күтүп атат.